жакшысыңарбы, кызсыңарбы? Бүгүнкү майрамдар менен Ак калпак күнү экен. Ошо кыргыз элинин жигиттерин куттуктап кетем ошо Ак калпак күнү менен. Анан жума марек болсун туугандар. Бүгүнкү тема туугандар. Бүгүнкү тема кечеги Дастан Бекешев депутатыбыздын баягы Садыр Нуркожоевичтин аккаунтунан жазган көзү сокур болсо да көдөнү сокур экен деген боюнча ошо боюнча тема болмокчу туугандар. Ошо боюнча айтып берейин туугандар. Менин билишимче бул өзү эле жазса керек, помощник жаза, өзү жаза. Бул просто отмазка кылып койду, мындай айтканда. Бирөө хакерлер кирип жазды деп. Эми бул туура эмес. Дастан Бекешев, мен бул Дастан Бекешевдин көзү ыйык адам, бирок көдөнү көк, мындай айтканда сокур эмес да, көдөнүчү мындай айткандачы. Бул кечеги аны айтпады беле спикер Талант Мамытов долбоорду талкуулабай эле өткөзүп берели референдумду депчи. Ошо боюнча бул критика менен чыкты эле. Анан ошентип эле сразу аркасынан эле бир аз өтпөй эле сразу эле ошол жазылды да. Ошон үчүн мен кыргыз элин чакырып кетет элем. Президент, мен тааныбаган президенттин деңгээлин көрдүңөр, мисалычы. Бул президенттин деңгээли мен бул кишини мен президент эмес, мындай айыл өкмөткө деле мен татыбайбы деп ойлойм да бул кишиничи. Алейкум ассалам, рахмат, Язбек. Павелецке кеттим, Айбек Павелецке. Туугандар, мен бир нерсени айтып кетейин. Биздин көзүбүздү май басып калыптыр туугандар. Кайдыгер карабайлы туугандар. Бул Конституцияда сөз жок, Конституция нормально. Ол адам баласынан кандай иштешчи. Адам баласы иштейм десечи, любой Конституцияда иштейт. Кандай болбосун, любой Конституцияда адам баласы иштейт. Мага убакыт бергиле, мына 3 ай, 4 ай бергиле результат болот деди. Адан кийин мага убакыт бергиле 1 жылда болот деди. Кийин мага да убакыт жетишип кетет, бир 4 жыл, 5 жыл деп айтып жүрөт. Садыр Нуркожоевичке 100 жыл берсе дагы Кыргызстанды экономикасын алдыга чыгара албайт туугандар. Анан кече новостьтен Жалил Атамбаевди камап кайта бүгүн домашний арестке чыгат. Мен Жалил Атамбаевди жакшы тааныйм. Жакшы киши. Мен эми билишим боюнча мен убагында ошонун колунда практикада жүргөмүн. Эми бул киши действительно өзү ошол жетишкен нерсеге өзү жетишкен туугандар. Бул себеби бул киши бензин менен ошол илгери баягы баклажка сатып жүрүп, ошентип байган адам бул кишичи. Анан кийин 30 жаштан өтүп милицияга ишке кирген киши. Бул кишини мен актабайм, бирок мен билишимче бул киши өз деңгээли, ушул достиженияга өз деңгээли менен жеткен. Бирок мен бул кишини актабайм. Болушу мүмкүн. Эми адам байыганда унутуп калат. Үй камагына чыгарып өттүр. Эми бизде көрүп атасыңар да, бизде бул сценарий болуп калды да. Вор законду деле үй камагына чыгарып, Райым миллионду деле клиникага чыгарып, частный клиникага чыгарып, бизде бул чиновниктер, коррупционерлер ошо түрмөгө түшкөндө эле ооруп калышат. Ага чейин оорушпайт биздечи туугандар. Рахмат Калыбек. Алейкум ассалам. Тынчпыз ака, ден соолук жакшы. Ошо бүгүн майрамдап жүрөбүз. Ак калпак күнү майрамдап жүрөбүз. Бүгүн ресторанда отурмакпыз. Ошо Ак калпак боюнча анан 8 март аялдардын майрамын куттуктап бүгүн ресторанда отурабыз Кудай кааласа. Ошого даярдык. Туугандар, эми мен бүгүн саясатты сүйлөй эле коеюн дедим эле майрамда. Эми сүйлөгөнгө туура келди. Кечеги кылыктарынан кийин мен аккаунтума бирөө кирип, ол президент айткан сөз эмес да. Мен аккаунтума бирөөлөр кирип жазып коюптур дейт. Өзүң эле жаздың, помощнигин да жазган жок. Өзүң эле жаздың. Же помощниги жазды, ошо экөөнүн бирөөсү. Рахмат Чолпон эжеке, рахмат. Арам куттуу болсун, рахмат.
группаларга бөлүшөбүз туган. Бул эми мындай да, мен 3 айдан бери какшап келет да. Качырды тулпар кылып алып келип, тулпар кылабыз атат да. Качыр боюнча калат. Тулпар болбойт тугандар. Ошон үчүн мен айтам, президентти тандаганда тазалыгын айтканда, ички дүйнөсү тазалыгы, коррупционер эмес, баягындай аркасында коррупция илешкен эмес, түрмөдө отурган эмес, историясы таза адамдарды алып келиш керек эле да. Анан бизге люстрация керек тугандар. Люстрация боюнча мына 120 депутаттын ичинен бир 80% сатылган. Кайсы президент болсо, любой президентке ийилип беришет. Ошолордун арыгынча бар, кайсы президент билбесин. Бир 20% ошо кичине мындай, ошолорго салышканда кичине жакшыраак. Рахмат, Назира, рахмат. Рахмат, Калыбек аке, Кудай кааласа. Майрамды жакшы өткөзөбүз го туугандар, майрамды жакшы өткөзөбүз. Кудай кааласа. Ошол туугандар, мен ошону айтып кетейин дегем. Эми бул өзүнүн аккаунтун башкара албаган кантип Кыргызстанды башкарсын эми туугандар. Ошол мен ошо кыскача сөзүм туугандар. Эми сизге не жагат? Иман Нуру, инем, мага баардыгы эле жагат. Эми көрүп атасың, келгенден бери кылбаган иши жок. Кылган ишин эми карап көрчү, ушу турамбы? Бирөөнүн аккаунтуна көзү ыйык адамды ошентип жазган. Моралдык деле, этикага деле жатпайт да. Эми ол инвалид адам, көзү ыйык экен. Ол туура айтты да. Ошон үчүн мен айтам, бул туура эмес. Эми кимдин аккаунт болгондо деле майып адамды, эми инвалид адамды ошентип көзү ыйык болсо да көдөн сокур экен деп айткан туура эмес. Ол киши критика менен чыкты, действительно каршы, долбоор менен талкуулаш керек. Бул мен деле каршымын, бул жаңы долбоорду конституцияны кабыл алат, референдум өткөнгө деле каршымын туугандар. Иштейм деген адам любой конституцияда иштейт. Келгенине 5 ай болду туугандар. Не иш кылды жарыт? Бир иш кылган жок туугандар. Продукта кымбат, un кымбат, 2000-ге чыгып тур, май 150-ге чыгып тур туугандар. Бул кетиште биз мына Москва шаарында биз мигранттар продуктабыз арзаныраак экен, чем Кыргызстандан көрүчү. Эми ол кандай бирөө кирип кетет тууган? Кантип бирөө кирип кетет аккаунтуна? Айта берет да, мен деле айтсам ишене бересиң да. Таппай ошо ким киргенин таппай аны. Ошону алып чыкпай, мына кирип кеттиптир. Иш козгосын ошо адамга, жазган адамга. Ол просто садырабанган, Иман Нур садырабанган, улакка тепкен лапшасы болчу. Ошондой туугандар, мен дагы бир нерсени айтайын туугандар. Биз кыргыз эли бийик мындай эң байыркы элдердин бири болобуз. Биз Манас атабыздын урпактары болобуз. Биз Манас атабыздын урпактары никогда баягында пакта коёр подхалим болгон эмес. Мен ошо кыргыз элин чакырып кетем. Туугандар, кемчилиги болсо айтыш керек. Иште албайт деп айтыш керек туугандар. Ошон үчүн критиканы буну кабыл алышты үйрөнүш керек туугандар, критиканы. Мына мисалы келгенден бери только ушундай проблема. Бир карасаң онусу мындай президентке даяр эмес эле да. Бул киши жок дегенде түрмөдөн чыккандан бир 2 жыл 3 жыл реабилитация алыш керек эле. Анан биздин демократический мамлекеттерде соттолгон адам президенттикке барбайт. Керек болсо уборщица кылып албайт туугандар. Биз галат эл болуп калдык, ошол жерибизден адаштык туугандар. Мен дагы эле чакырып кетем. Ушу 5-октябрдан биягына чыккан токтом, өкүм баардыгын жокко чыгарабыз туугандар. Шайлоону да жокко чыгарабыз. Мына 120 депутаттын дагы 28-октябрдан биягы мыйзамсыз туугандар. Убага келет, баардыгына иш козголот туугандар. Садыр акеңе да, Садыр Абаңарга да иш козголот, бийликти басалган үчүн, ошол эле Ташиевке деле иш козголот туугандар. Баардыгына. Тарыхта калат. Мен Кудай кааласа ушу тарыхта жаздырып кеттим чоң тамга менен. Зек президент болгон депчи. Түрмөдөн чыгып эле президент болуп калган, бийликти басып алыпчы. Оны мен эч ким убеждать эте албайт туугандар. Эми Иман Нур, мен сага түшүнбөйм.
эми билбегенден садыр абаң аферист, мошенник деп атпайбы. Бул любой сөздү айта берип дишет. Ошол бул кишинин сөзүнө ишенич деле кыйын болуп калды. Несерьезный человек мындай айткандачы. Ошол туугандар. Мен дагы бир жолу ошо кыргыз элин куттуктап кетем. Калпак күнү менен анан аял кишилерибиздин келип жаткан 8 эл аралык аялдар майрамы менен куттуктайм. Ошо аялдарыбыз аман болсун, бай болсун, бактылуу болсун. Ошо аялдар бар, биз бар мына эркектер. Ошо аялдардын ичине биздин карындаштар, эжелер, кыздарыбыз кирет. Ошо кыздарыбыз, ошо аялдарыбыз, аял кишилерибиз биз мына алаканга, мына 5 алаканга коюп алып көтөрүп жүрүп ошо аял кишилерибизди, именно кыргыз аялдарын. Саламатта болуңуздар. Дагы эфирге кирем туугандар. Эфирди бөлүшүңүздөр.